Саламатсыздарбы, Нур ТВ каналында жаңылыктар топтому акыркы сааттардагы жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Атамбаев түрмөгө түшкүчө атышып өлөрүн билдирдиби? Депутатты башка атып кетишти, сөөгү үйүнөн табылды. Текебаев Али Токтокуновдун $700 миллион тууралуу суроосуна дагы эмне деп жооп берди. Алдыда ушул жана башка жаңылыктар туурасында кененирээк маалымат. Биздин каналга подписация болуп, видеого лайк басып, жаңылыктар менен өз убагында кабардар болуп туруңуздар. Соңку убакта Алмазбек Атамбаевка эки вариантта чара көрүүгө кызыктар күчтөр иштеп атыптыр. Биринчиси камакка алуу менен тынчытуу болсо, экинчиси Ташкентке чакыруу идеясы. Эгер Атамбаев камалса, анын тарапташтары тынчыбай төңкөрүштүк жолго барарын божомолдошууда. Ошондо эң жакшы варианты Өзбекстандын чек арасынан ары өткөрүп жиберүү экен. Тилекке каршы экс-президент эч жака качпай тургандыгын, түрмөгө түшкүчө атышып өлөрүн божурадыбы. Эске салсак, 2010-жылдын 6-апрелинде Бакиевдик аскерлер Атамбаевдин үйүн курчап, алып кетүү үчүн командир Алмаз Жолдошалиев 4 саат алышкан. Аягында Атамбаев тапанчасын алып чыгып, өзүн атып алууга бир топ аракет жасаганын эске салалы. Жолдошалиев араңдан зорго алдап соолап атып, колунан куралын алган болчу. Ошол кырдаалда ал өзүнө ок чыгарып, тиги дүйнөгө түп-түз кетмек. Себеби Атамбаев Бакиевдердин колуна тирүү түшпөйм, өлүгүм ушул үйүмөн чыксын деп катуу сөздөрдү айткандыгын билебиз. Эң кызыгы, бүгүн дагы Атамбаев өлүп болбосо дагы бийликти ала жыгылам дегени ыраспы. Эгерде жанын садага чабууга тобокелдикке барса, анда Кыргызстанда саясий жарылууга жол ачылат. Тынчыбайт. Бизге 3-чү рет кандуу көтөрүштүн кереги барбы? Албетте жок. Андыктан экс-президент менен абайлап ойнош керек. Атамбаев өжөр, ызакор, жеке намысы үчүн ажалдан дагы коркпосу белгилүү. Баарынан өкүнүчтүүсү, бүгүнкү бийликке жагынгандар кече коррупция беренеси менен соттолгон эргулдар, саткынчылар, кошомачылар болууда. Мындай адамсымал айвандар эртең Кыргызстанда чоң тополоң болуп кетсе чыга беришет. Ошон үчүн арканды алыс ыргытып, терең анализ жасоо менен каадам таштайлы. Германия менен Польшанын чек арасынан аткезчилик менен ташылып бараткан 670 килограмм баңгизаты табылып, жүктү алып бара жаткан унаа Кыргыз өлкөсүнөн чыккандыгы айтылган. Ал эми бүгүн 20-июнда бул факт боюнча Ички иштер министрлигине Бишкектеги Элит Шоко кондитердик цехинин ээси Аида Жолдошова суракка чакырылды. Бул маалыматты министрликтин басма сөз кызматы тастыктады. Айрым жергиликтүү маалымат булактар Элит Шоко кондитер цехи 20 тонна халва жана лукум сыяктуу таттууларды 16 майда Бельгияга жөнөткөндүгү боюнча документтерди жарыялашты. Ошондой эле жүк ташыган унаанын айдоочусу 63 жаштагы Өзөн Сулейман көп жылдан бери Бишкекте жашап, Элит Шоко кондитердик цехинде иштеп жүргөндүгү айтылууда. Кыргыз өлкөсүнөн чыккан жүк ташыган унаа 31 майдан 1-июнга караган түнү Германиянын Франкфурт аймагынан текшерүүгө алынып, унаада 670 килограмм баңгизаты табылган. Такталган жүктө Түркиянын балы деп жазылган, жалпысынан 531 таңгак текшерилип, анын ар биринде 1 килограмм 300 грамм баңгизат болгон. Бул тууралуу Өзбекстандын жазуучулар бирикмесинин төрагасынын биринчи орун басары Минхаджеддин Мирзо Ошто эки өлкөнүн акын жазуучуларынын жолугушуусунда журналисттерге билдирди. Анын айтымында, улуу жазуучу Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгы Өзбекстанда салтанаттуу түрдө белгиленген. Жазуучу Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгы бизде салтанаттуу түрдө белгиленди деп билдирди ал. Ташкентте борбордук көчөлөрдүн бирине Айтматовдун аты ыйгарылды. Ошондой эле Ташкент шаарындагы мектептердин бирине дагы аты коюлду. Өзбекстандын жазуучулар бирикмеси тарабынан бир канча мамлекеттик деңгээлдеги иш-чаралар уюштурулду. Муну менен өзбек эли кыргыз элинин маданияты, тарыхы, тили менен жакындан таанышты деп айтсам болот. Мирзонун маалыматы боюнча, Залкар жазуучунун 90 жылдыгына карата анын чыгармаларын Өзбекстандагы 20га жакын театр сахналаштырган. 19-20 июнь күндөрү Ош шаарында Кыргызстан менен Өзбекстандын акын жазуучуларынын жолугушуусу өтүп жатат. Жолугушууга коңшу мамлекеттен жазуучулар бирикмесинин мүчөлөрү келишти. Иш-чарада айтылган маалыматка караганда, кыргыз жазуучуларынын чыгармалары өзбек тилине, Өзбекстандагы жазуучулардын чыгармалары кыргыз тилине которулмакчы. Буга чейин Өзбекстандагы гезит журналдарда кыргыз акын жазуучулары Тоголок Молдонун, Алы Токумбаевдин жана Чыңгыз Айтматовдун чыгармалары өзбек тилинде жарыяланган. Былтыр Залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун Кызыл жолук жалжалым чыгармасынын негизинде кыргыз жана өзбек киночулары биргелешип дил бирим тасмасын тартышкан.
Бүгүн 20-июнда Жогорку Кеңештин жалпы жыйынында экс-президент Алмазбек Атамбаевди кол тийбестиктен ажыратуу маселеси каралууда. Анда депутат Аида Исмаилова экс-президенттин аялынын курбулары маанилүү кызматтарды ээлегендигин айтты. Мен Раиса Атамбаеванын сууда чөкпөгөн курбуларын билем. Алар саламаттыкты сактоо тармагында чоң кызматтарды ээлеген. Медициналык академиянын ректору Индира Кудайбергенова, мурдагы саламаттыкты сактоо министри Динара Сагынбаева, онкология борборунун башкы дарыгери Бактыгүл Султангазиева. Алар Раиса Атамбаеванын атын пайдаланып, өз билимдик жасашкан. Эгер Азиз Батукаевдин мыйзамсыз бошотулушуна Атамбаевдин чейшеси бар экендиги аныкталса, таң калбайм деп билдирди Исмаилова. Буга чейин экс-президенттин кеңешчиси Кундуз Жолдубаева Атамбаевдин оппоненттери Батукаевдин бошотулушун ага тайына байланыштырып жатышкандыгын айткан. Экс-президентке каршы сүйлөгөндөр өздөрү ийри суммадагы акча алгандыгын Батукаевдин туугандары айтышкан деген Жолдубаева. Токмоктогу дарыкананы тоноп 5 жылга эркинен ажыратылган жарандын иши кайра каралат. Бул тууралуу Прецедент юридикалык компаниясынан кабарлашты. Маалыматка ылайык, соттук отурум Чүй облустук сотунда 10-июлда болот. Акысыз кызмат көрсөткөн адвокаттар Токмок шаардык сотунун чечимине карата доо арыз жазып, эркинен ажыратылган жаранга жеңилирээк жаза берүүнү суранууда. Айыпталуучу өзүнүн кылганын мойнуна алгандыгына байланыштуу аны 5 жылга эмес, 6 айга гана эркинен ажыратууну суранып жатабыз. Шаардык сот ага өтө катуу чара колдонгон деп билдиришти. Эске сала кетсек, Токмоктогу дарыканалардын бирини карактап 25 000 сом алып чыгып кетти делген 33 жаштагы жаранды шаардык сот 14-майда 5 жылга эркинен ажыратып, мамлекетке 70 000 сом төлөмөр кылган. Өз көрсөтмөсүндө ал баласы ооруп, акчасы жок болгондуктан курткасын күрөөгө коюп, дарыканачыдан дары берүүнү өтүнгөн. Сатуучу баш тарткандан кийин чыгып кетип, бир аздан соң кайтып келген дагы кассадагы акчаны алып кеткен. Камакка алынган Замирбек Кожоканов келинчеги менен Токмок шаарынын четинде Батирде жашап, курулушта жеке ишканаларда иштеп келген. Анын кичинекей 2 кызы, 1 уулу бар. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин уулу Сейтек Facebook жана Instagram социалдык тармагында баракчаны ачып, активдүү жүргүзүүгө киришти. Ал Facebook баракчасына сүрөтүн 8-июнда жүктөгөн. Эртеси алгачкы постун бичим экени Арашанга арнаган. Instagram тармагында май айында пайда болгон. 41 жаштагы Сейтек Атамбаев социалдык тармак аркылуу мушкер Валентина Шевченко кыргыз футбол командасына күйөрмандык кылаарын, көк бөрүүчү жигиттердин машыгуу залынан түшкөн сүрөтүн жарыялап, спортко жакындыгын көрсөтүүдө. Акыркы постунда ал президент Сооронбай Жээнбеков менен түшкөн сүрөтүн жарыялап, өлкө башчынын мүнөзүн сүрөттөй кеткен. Жөнөкөй, көп сүйлөбөгөн, ар бир сөздү жерден алган адам катары билем. Саясатка биз аралашпасак дагы ар кандай күндөрдү чок өткөрдүк. Ишенсеңер, саясатчынын үй бүлөсү болуу өтө кыйын. Кыйын күндөрдө дагы бири-бирине жөлөк таяк болуп, саясаттын ысыгына жана суугуна бирдей туруштук берип келишти. Сооронбай Шарипович ошол мезгилде дагы өтө сабырдуу болчу. Азыр деле ушундай. Акыркы жолугушуубузда Сооронбай Шарипович 2-1 тууган, 2 дос таарынышса дагы бул жагдай үй бүлөлүк мамилеге таасирин тийгизбеши керек деп айткан деп жазды Сейтек Атамбаев. Бирок азырынча постторунда бийликке карата сын пикир айтылбайт. Ал айрым тексттерин 2 тилде жазып, кыргыз арабин, орфография жана пунктуация эрежелерин сактоого аракет жасагандыгын байкоого болот. Айрымдар Атамбаевдин бул каадамын алдыдагы парламенттик шайлоого карата даярдык экендигин белгилешүүдө. Белгилей кетсек, буга чейин президенттин 2-чи аялынын кызы Алия Шагиеванын соц тармакта баракчасы катталган. Алия Шагиева атасы президент кезинде баракчаларын чыгармачылыкка, жеке өзүнүн арнаса акыркы учурда Алмазбек Атамбаев менен түшкөн сүрөттөрүн дагы жарыялап, анын аталык сапаттарын элге жеткирүү аракетинде. Экс-президенттин башка уул кыз келиндеринин атындагы дагы баракчалар бар, бирок активдүү эмес. Экс-президент Алмазбек Атамбаевдин 3 уул, 3 кызы бар. Жогорку кеңеш Атамбаевдин иши боюнча тайына комиссиянын корутундусун башкы прокуратурага жөнөттү. Парламенттин жалпы жыйынында Атамбаевдин иши боюнча конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укуктук маселелер жана Жогорку кеңештин регламенти боюнча комитеттин корутундусун карап өттү. Алмазбек Атамбаевди макамынан ажыратуу үчүн айып коюу токтомун кабыл алды. Добуш берүүгө катышкан 105 депутаттын 100ү макул болуп, калган 5-и жок деген добушун берди. Эми башкы
Прокуратура 7 күндүн ичинде кылмыш ишин козгоого негиздин бар же жогун аныктап чыгат. Эгер андай негиз бар болсо, Атамбаевден кол тийбестикти алуу маселеси талкууланмакчы. Белгилей кетсек, Атамбаевди экс-президент макамынан ажыратуу үчүн ага каршы күнөө коюу маселеси боюнча комиссия 13-июнда түзүлгөн. Анын мүчөлөрү 17-июн күнү Атамбаевга коюлуп жаткан айыптарды жарыялаган. Комиссия ишин 18-июнда жыйынтыктаган. Украинада депутат башына атылган октон каза тапты. Бул тууралуу РИА Новости кабарлады. Украинанын жогорку радасынын Элдик фронт фракциясынын депутаты Дмитрий Тымчук башына атылган октон каза болгонун Украинанын ички иштер министрлигинин коллегия мүчөсү Антон Геращенко өзүнүн Twitter аккаунтунда жазды. Депутаттын сөөгүн үйүнөн анын жубайы көрүп калып, полицияга маалымдаган. Тымчук өлтүрүлгөн тапанча анын жанынан табылды. Геращенко депутат куралды тазалап жатканда каза табышы мүмкүн деген версиялар да айтылды. Бирок Украинанын полициясы атайлап киши өлтүрүү беренеси боюнча кылмыш ишин козгоду. Украинанын улуттук полициясынын башчысы Сергей Князев депутатты атайлап атып кетүүлөрү мүмкүндүгүн маалымдады. Жогорку кеңештин экс-депутаты Өмүрбек Текебаев ооруканада даарыланып жаткан учурда Азаттыкка маек берди. Анын жүрүшүндө журналист Али Токтакунов талкуу чордонунан түшпөй жаткан иликтөөсү тууралуу суроо узаткан. Маектин ошол бөлүгү толугу менен. Өмүрбек Черкешевич, өзүңүз көрсөңүз керек. Азаттык жакында Кыргызстандан чыгарылган миллиондордон из деген иликтөө чыгарды. Анда 2011-жылдан 2017 жылга чейинки аралыкта Кыргызстандан күмөндүү жолдор менен 700 миллион доллар чыгарылып кеткен иликтенген. Мындай маселелер ошол жогорку бийликтин эң башында турган адамдын кандайдыр бир көзөмөлүсүз ишке ашышы мүмкүнбү? Ал киши билбей калышы мүмкүнбү? Кыргызстан 1990-жылдардан өзгөчө 2000-жылдардан баштап өзгөчө режимде, ошонун ичинде валюта иштери боюнча өзгөчө режимди тандап алган. Мисалы Израиль сыяктуу. Израилде мүшөктөп акча урдап алып келсең дагы каяктан алып кетип жатасың деп сурабайт. Ташып эле өлкөнүн ичине кирип кетсең болду. Биз ушул системага өткөнбүз. Ошон үчүн валюталык режим өтө күчтүү болгон Тажикстан, Өзбекстан, Кыргызстанга акча мүшөктөп келип, кийин бүт дүйнөгө иш боюнча тарап турган. Азыркы банк финансылык системи өзүнүн ишенимдүүлүгүн жоготууда. Америкага жакпай калган Каддафинин, Саддам Хусейндин, Мадуронун, Африкадагы диктаторлордун же орустун компанияларынын акчасын тоңдуруп бербей коюп жатат. Керек болсо орустарды дүйнөлүк банк системинен чыгарып коебуз деп коркутканга чейин барышууда. Иранга жана башка көп өлкөлөргө ушундай санкциялар жарыяланды. Мына ушул кезде альтернативдик финансылык валюталык систем түзүлдү. Бул байыркы орто кылымдагы систем. Алтын же акчаны накталай түрдө ташуу. Миллиарддаган доллар, тонналаган алтын ары бери ташылып жатат. Акыркы жылдарда Кыргызстан башка пунктка айланды. Мурда Жибек жолунун боюнда кербен сарайларда болгондо, Бакиев учурунда, Атамбаевдин убагында да болгон. Мага бирөөлөр кумтөр деп кыйкырасыңар. Жалал Абад облусунан деле кумтөрдөн чыккан алтындан кем эмес эле алтын чыгат. Ошол Кыргызстандан сыртка ташылып, кыргыз элине пайдасы тийбей жатат деп айтты эле. Алтынды Кыргызстандан алып чыгып, башка өлкөлөргө алып кириш деле кыйын. Эми анын өзүнүн жолдору бар. Бирок мен дача сууда кыйкырган учак Кыргызстандан чыккан алтынды Тажикстан, Өзбекстандан, Кыргызстан аркылуу жыйналган тонналаган алтынды Стамбулга ташып кетип жаткан деп шек санагам. Анткени Стамбул банктык системге альтернативдик валюталык систем борбору болуп калды. Миллиарддаган акча алтын түрүндө соода жүргүзүп калды. Кыргызстандан чыккан тонналаган алтынды ушул жүк ташуучу учак Түркияга жеткирип, кийин Түркиядан нак акчаны Гонконгко ташыган болушу керек деген менде шек бар. Али Токтакуновдун суроосуна Өмүрбек Текебаев мына ушундай жооп узатты. Андан көрүнүп тургандай, биринчиден экс-депутат журналистке өлкөдөн акча чыгаруунун тартиби, жол жобосу кандай экендигин жөнөкөй тил менен жиликтеп түшүндүрүп берди. Ал эми суроонун өзөгүн түзгөн Азаттыктын иликтөөсү, ал иликтөөдө сөз болгон Матраимовдор. Мындай иштерге президенттин көзөмөлү болор болбосу тууралуу Текебаев соолдо жоопсуз калтырды. 5-каналдын журналисти Элнур Алканова Азаттыктын иликтөөсүндө жарыяланган документтер жасалма экендигин өз репортажында жарыялаган. Ал тургай 700 миллион долларды өлкөдөн чыгарган Айеркен Самаитинин колуна гана эмес, Америкада жашаган Адам Стэнфилд аттуу адамга таандык болуп чыккандыгы айтылган. Бул маалыматтар ачыкталгандан бери Азаттык өз иликтөөсүндөгү документтердин чындыгын кагаз түрүндө тастыктай элек. Мекеме иликтөө улантыларын жарыялаган.
Жогорку кеңеш бүгүн 20-июнда мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди кол тийбестиктен ажыратуу үчүн ага күнөө коюу демилгесин караган депутаттык комиссиянын корутундусун жактырды. 105 депутаттын 100-ü макул деп добуш берди. Комиссиянын төрагасы Каныбек Иманалиев азаттыкка мындан аркы процедура тууралуу айтып берди. Эми башкы прокуратура биз көрсөткөн шектенүүгө негиз бар деген 6 жагдай боюнча иликтеп, чын эле УКМКда, Ички иштер министрлигинде, Финчалгында, Финполдо иштер козголуп же иликтөө жүрүп жатабы, жокпу карап чыгат. Эгер негиздүү деп тапса, жогорку кеңештен тийиштүү комитеттер аркылуу сунуш киргизип, кол тийбестикти алууга негиз бар деп кайра жогорку кеңешке келип добушка коюлат. Ал эми негиз жок десе, биздин комиссиянын иши жокко чыгат. Комиссия Атамбаевка кине койгон демилге тобунун 6 айыптоосу боюнча мурдагы президенттен шектенүүгө негиз бар деген бүтүмгө келген. Алар бийликти узурпациялады, кой таштагы тамынын жери мыйзамсыз, Крим Төбөл Азиз Батукаевди бошотууну уюштурган, акча адалдаган АК Инвест компаниясына тиешеси бар. Бишкектен жылуулук электр борборун модернизациялоодогу коррупцияга аралашкан. Бишкек жебиндеги көмүр ташкан ишкананын кызыкчылыгын коргогон деген айыптар. Атамбаев баштаган Кыргызстан социалдык-демократиялык партиясы депутаттык комиссиянын жыйынында айтылгандарды чуулгандуу коррупциялык иштерден коомчулуктун көңүлүн алаксытуу деп баалап жатат.